Умар 10 жашта, бирок боюнун өспөй калганынан өзү теңдүүлөрдөн бир кыйла кичине. Ага карабастан 3 жашынан би өнөрүнө кызыгып, ар кайсы кароо сынактарга да катышып келет. Кичинекей каарманыбыз чоңойгондо өлкөнү башкарсам деп кыялданат. Биrdет болгум келет, бийчи болгум келет. 3 жашымда бийге кызыгып, адамдар көп аны билегем. Апам да көп таң калып калган, ошого аны бийчи болдум. Ана сен мыктысыңга бардым, сен мыктысыңдан белектеди алдым. Бүгүн Көкжаңгак шаарында мына ушундай тагдырдын баатыр каармандары саналган Сузак районундагы коомдун аярлуу катмарлары үчүн атайын иш-чара уюштурулган. Ага 60 бала кароочулары менен 100дөн ашуун адам чакырылды. Келгендерге тамак-аш, сыйлыктар, оюн зооктор уюштурулду. Бүгүнкү күндө 120 адам катышып атат. Анан бир эле балдарды коргоо 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата эмес, мындан сырткары дагы өз алдыбызча дагы мындай иш-чараларды жылына 2ден 3дөн кем эмес өткөрүп жатабыз. Биз өзүбүз демөөрчүлөрдү таптык. Ар бир иш-чарада эле ушундай демөөрчүлөрдү таап, демөөрчүлөрдүн уюштуруусу менен өткөрүп жатабыз. Акциянын негизги эле максаты бул балдар менен катар эле алардын кароочуларынын да маанайын көтөрүү. Ошол эле учурда аларды коомго аралаштыруу болуп саналат. Бул оңдуу иш-аракеттердин арты менен мындай инсандардын жашоого болгон көз карашы өзгөрөт дейт мындагылар. Мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата-энесине рахмат. Анан эми Алланын берген балдар экен. Ушинтип багып атышат бардыгы. Биз дагы неберебиздин ушу 2 колу жок. Бирок жакшы, ден соолуктары жакшы. Бүгүнкү иш-чарага ушу ата-энелерге чоң жардам болот. Көңүлдөрү ачылып, өзү да мына жаңгаздарда аябай природный жер экен. Кыйнал эле көңүлдөрү ачылат. 1 жыл бою мынтип багып отурушат. Булар төрөлгөндөн стресске жолугат да. Стресстен арылуу үчүн дагы ушул өнөргө, окутуу ар кандай колдоону колго алсакпы деп атабыз. Бирок бизде азыр областтык, дайым эле айтып жүрөм, областтык реабилитациялык борборубуз жок. Энелер үчүн атайын ФКларды ачыш керек. Анан ушу балдарды сен ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жоксо сен бугалың жетпейт эмес, өзүн жөндөп кете турган келечектеги турмушка даярдаш керек. Өзүнүн жөндөмүнө жараша ар кандай колдоону колго алыш керек мамлекет тарабынан. Майрамдык салтанат 1-июнь балдарды коргоо күнүнө карата Сузак районунда 2-чи ирет уюштурулуп жатат. Катышуучулар акция бардык аймактарда уланса дешет. Эске салсак, Сузак районунда 5000ге чукул ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бар. Алардын 2000ге жакыны 18 жашка чыга электер. Жаңылай Болотбекова, Бектур Иманалиев, Сузак району.